Бияка келгиле. Өзүбүз үчүн эле эме кылганбыз, буларды кармаганбыз. Үйдөн күчтүү тамак жеп, таза натуральный эттерди жеп, күч толсун деп жолдошум ушинтип кармады. 3 жыл болду муну кармаганыбызга. Мына. Булар менен ойнойт да. Ойноп ушинтип алаксыйм да, өзүм көңүлүмдү көтөрүп алаксыйм. Атым Рыскүл, 37 жаштамын. Мындан 4 жыл мурда Россияда подработкага чыгып кырсыктап терезеден кулап кеткем 3 этаждан. Ошондо травма алып, ошол боюнча баспайм. Мындай өзүмө ыңгайлаштырып баарын жасап берген. Мен мурда вообще майып адамды ойлогон да эмесмин, көргөн да эмесмин. Даже мен майып деген сөз түшүнгөн да эмесмин. Эмне? Вообще түшүнүк жок дейм, билбейм. Азыр эми бул нерсе мындай майыппы, майып эмеспи, айырмасы жок экен. Баарыбыз биз адамбыз. Күзгү менен сүйлөшүп, анан ушинтип окутум баштайм. Башында күзгөгө караныч да оор болгон да, Ооба. Колескада отуруп калганда. Күзгөгө карамак турсун. Эч нерсе кылбай эле момтуп эле тупа жатчумун да. Болду, уже жашоо бүттү деген ой болчу да. Көрсө жашоо эми башталаптыр. Үй окаттарын баарын эле өзүм жасайм, үйрөнүп алдым баарын, Кудайга шүгүр. Кадимкидей эле баскан аялдардай эле үй жыйнайм, тамак жасайм дегендей. Баарын өзүм жасайм, аракет кылып атып баарын үйрөндүм. Бул доскамды коем бутума. Бүтүн баарын бутума коюп ташып алам. Пловду да жасап берем да, оштун кызымын да дейинби? Бүгүн плов жасадыңыз? Ооба, бүгүн плов жасадым. Азаттык биринчи келгенде билесиңер да мен аябай слабый болчумун. Анан билинбегени менен депрессияда болгон экенмин ошол кезде. Андан бери аябай эле жакшы өзгөрүү болду. Жеке жашоомдо, ден соолугумда көп нерсеге өзгөрүү болду. Өзүмдү өзүм ушу боюнча кабыл алдым окшойт. Ошон үчүн дагы жашай баштадым. Анан мынтип чыйралып, жашоого кызыгуу пайда болуп жашашыма ушу жолдошумдун салымы көп. Жашоомо мындай эме берди десем болот да, стимул дейби, эмне дейт, ошондой. Күйгө тийдиңиз. Күйгө тийдим, багым ачылды, Кудайга шүгүр. Келгиле тамакка карагыла. Равенство деген уюмдун чоңу биринчи жолу тренингке кел деди. Биринчи жолу башка бир дүйнөгө түшүп калгандай эле болдум. Баары эле краскачандар, сулуу кыздар, баары эле бирине жылуу сүйлөгөн. Мен эле бакыш болуп эле мынтип эле шалпайып барып калдым. Андан кийин келгенден кийин 3 күндөн кийин окуулар башталды. Азыр көрсөтөйүн сертификаттарымы. Визажистти окудум. Наращивание ресниц, анан видео тарткан. Эменин видео монтаждаганда. Ушуларды окуп жүрүп эле анан Роза деген эжеге иним келет азыр бизди куттуктап деп ушинтип калды. Анан отуруп сүйлөшүп отуруп эле жакшы, анан күндө келе баштады баягы бала. То шоколадын көтөрүп келет, гүлүн көтөрүп келет. Балким мен аягандыр. Балким аял катары бир нерсе жаккандыр бул балага. Кудайдын буйругу, конечно, баары. Ошо күндөн баштап эле жакпай оңдоп, ушинтип баштады. Бардыгы эле салт боюнча эле, Кудайга шүгүр. Ушинтип баш кошуп жашап калдым. Жашап атканыбыз 3 жылдын жүзү болуп калды. Жолдошум биринчиден өзү эме кылат, мындай тартылып, сүрөткө түшүп, интернетке түшүп, ушундайлар жаман көрөт да. Сулуу күйөөм бар, анан көз тийип кетпесин дейм да. Мындай көргөзүңүзчү, мага эле жок дегенде. Көрүндүгүн бергиле.
Баарын ыңгайлаштырып алдым. Анан ваннага мынантип кирем. Бул жок эле го мурда. Ушу жок болчу. Тазикте да жуунуп, иши кылып, айлап жуунбай, тазикте жуунуп, эмне деген азаптарды өткөрбөдүмбү. Ондай условияларды кылып, бул жерге өзүм эле секирип түшөм. Атайын менин росума ыңгайлаштырып, коляскада отурганыма байланыштуу. Өзүң жуу керек. Өзүм кире жууйм. Могу душту алып туруп эле. Мояктан монтан слив кетет өзү. Өзүм жуунам, өзүм кир жууйм. Секирип эле түшүп алам ваннага түшкөндө. Ооба, негизи ушундай жок да. Анан эми азыр баарын ыңгайлаштырып жасап алып эле өзүбүздү өзүбүз эптеп атабыз да. ТикТокто ошондой эле мен жашоом, майыптыгы бар адамдар кандай жашайт? Эмне кылат? Булар эмне коляскада уктайбы деген адамдар деле бар экен да. Анан жок, биз коляскада уктабайбыз. Коляскадан төшүп эле, кадимкидей эле баскан адамдардай эле. Биринчиден баскан адамдардай эле биз бардык нерсеге акыбыз бар. Сулуулук салондорго барып, мисалы аялдары, доктурларга барып, как положено, айына, жылына дегендей. Окуп, өзүбүздү өрчүтүп. Бүгүн азыр сабакка барам, Кудай буйруса. Шаарга барам, колл-центрдин эмесин окуп атабыз. Курсун. Аны бүтсөк, оператор болот экенбиз да телефондо. Ага ноутбук алышым керек. Эми буйруса акча чогултуп алсак, ноутбук алам. Азыр мен окууга келатам. Гүлмира Казакуновна чакырган, ушундай оператордун окуусуна, каштын окуусуна деп. Мен жалгыз эч жака чыга албайм. Бирөөнүн жардамы керек, обязательно мени түртүп жүрүш керек. Анткени тротуар, жолдордон кулап кетиши мүмкүн. Анан чыга албайм, кире албайм дегендей. Жолдун бизге ыңгайлаштырылган шарттар аябай эле эме да, начарыраак да. Обязательно биз көчөгө чыкканда бирөөгө көз каранды болуп калабыз. Азыр ол жерден да бирөөнү чакырам, мен байке жардам берип коесузбу? Рахмат сизге. Сүйүнүп атасызбы сабакка келе атканыңызда? Ооба, аябай сүйүнүп атам. Биринчиден кичине билим алып, үйдө отуруп иштегенге аракет жасайм депчи. Анан эл менен аралашам, кыздарды көрөм. Күнүмдүк окшош жашоодо кичине өзгөрүп болот да. Кыздар, кандайсыңар? Жакшы, жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы жетип келдик. Шашып келдим. Саатым успейт этейин деп. Өзүңөр? Жок, жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңөр жакшы жетип алдыңарбы? Жакшы. Компьютер, гарнитура, это наушники, да, и это хороший интернет. Значит, мы можем, сидя дома, удаленно работать, да? Да, вы Если будем иметь, если у нас есть компьютер, все необходимые. Да. Биринчи турмушумдан уулум, ошо чоң эне чоң атасынын колунда келип турат, бат келип турат. Уулум үйлөнгөндө ошо өзүм бутум менен басып барсам дейм да. Ошол менин биринчи мындай кыялым ошол. Буга өзүм тура албайм, ошо обязательно бирөөнүн жардамы керек. Үйдөн эле өзүм заниматься этем. Дагы эле үмүтүм өчө элек, бүгүн болбосо эртең буйруса басып кетем. Негизи бул үй апамдын үйү. Ар бир энебесине менин салымым чоң. Иштеп жүргөндө баарын эле жардамдашып, каралашып, моментип жүргөм. Анан эжем, апам катары өтүп кетти. Бул үйдүн кредити 370 000 калган болчу. Мен жатып калгандан кийин төлөгөн киши жок. Андан бери 70 000 дейин төлөдүк. Айына 1000 сом, 2000, 3000 кандай канча тапсак ошондой берип атып. Момча беришиң керек, же болбосо тигиндей мындай деп беспокоить этип, требовать эткен болгон жок кредитор тараптан. Эми дагы калганын буюрса төлөп алсак. Майыптыгымды кабыл алдым. Жанымда адамым бар, жалгыз эмесмин. Уулум бар, Кудайга шүгүр. Бактылуумун.